Саламатсыздарбы, урматтуу шаарыбыздын тургундары жана кадырлуу коноктор. Бүгүн Жалал Абад шаарынын гана эмес, жалпы кыргыз эл үчүн өзгөчө кубанычтуу күн десем жаңылышпайм. Анткени шаарыбызда Курманбек атындагы стадион толук жаңыланып, өлкөбүздүн тарыхында алгач рет эл аралык талаптарга жооп берген гибриддик стадион болуп ачылып жатат. Буюрса, кыргыз футболу бийик деңгээлге чыгып, бул стадиондо эл аралык мелдештер, чемпионаттар өткөрүлөт деп мен тирегишемин. Стадионубуз көт болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти, Кыргыз эл баатыры Ташиев Камчыбек Кудашевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана урматтуу футбол көргөндөрү. Мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн Жалал Абад шаарыбызда чоң майрам. Себеби Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадиону толук капиталдык ремонттон өтүп, эл аралык стандарттарга ылайыктуу жаңы стадион болуп кайрадан түзүлдү. Баарыңыздарды сиздердин жаңы эл аралык стандарттагы стадионуңуздар менен куттуктайм. Урматтуу мекендештер, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун 2024 жана 2034 жылдардагы 10 жыл аралыгындагы футболду өнүктүрүү боюнча атайын указы чыккан. Бул биздин мамлекетибиздин тарыхында биринчи рет футболду колдоо боюнча указ чыгып отурат. Мына ошол указында белгилегендей, биз Кыргыз Республикасынын территориясындагы футболдук стадиондорду өз калыбына келтиришибиз керек. Быйылкы жылдын эсебинде мамлекетибиздин бюджетинен жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен мамлекетибизде 12 футболдук стадион өз калыбына келет. Булар Жалал Абад шаарындагы стадион, Кочкор Ата шаарындагы, Ош шаарындагы, Кара Суу шаарындагы, Өзгөн шаарындагы, Кара Балта шаарындагы, Токмок шаарындагы, Каракол шаарындагы жана Арашан айылындагы Чүй облусундагы стадиондор. Мен ойлоймун, биздин мамлекетибизде футболду сүйүүчүлөр көбөйүп атат. Футбол бул жөн эле оюн эмес, бул дүйнөдөгү мамлекеттин кадыр баркы. Биз сиздер менен бирге биздин урматтуу футболчуларды колдоп турсак, дүйнө жүзүндө дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз. Мен ойлоймун, азырынча эми алдын ала айтып коеюн сиздерге, ушул Малайзия, Кыргызстан эл аралык чоң беттеш ушул Жалал Абад шаарында өтүшү мүмкүн болуп турат. Буюрса, Жалал Абад шаары футболдун борбору болот. Жалал Абад шаары тынчтыктын, биримдиктин, ынтымактыктын борбору болот. Баарыбыз футболго келгениңиздерге рахмат айтамын. Саламатта болуңуздар. Рахмат баарыңыздар.